4 бала укуктарга төмөнкү учурдан баштап Маалым болгондой, Кыргызстанда карантин учурунда үй бүлөлүк жаңжал, ошондой эле зордук зомбулуктун саны кескин түрдө көбөйгөндүгүн укук коргоо органдары массалык маалымат каражаттарына байма-бай билдирип келди. Алып айтсак, облус ичинде пандемия учурунда 267 үй бүлөлүк зордук зомбулук катталган. Андыктан мындай көрүнүштөрдү болтурбоо жана анын алдын алуу боюнча ар бир жаран аракет кылуусу зарыл болууда. Анткени аялдар менен балдардын зомбулукка кабылышы коомдогу негизги көйгөйгө айланууда. Абалды жөнгө салуу үчүн Нарын районунун Орто Саз айылында семинар кеңешме өткөрүлдү. Бул семинарда ар бир айылда бир болуп жаткан проблемаларды чечүү жагы каралган семинарда. Мисалы, көп зордук зомбулук көргөн үй бүлө же бала, окуучу же аял жагынан болобу, же эркек жагынан болобу, зордук зомбулукка кабылган аялдар үй бүлөнү мындай алдын алуу, ошол жолун чечүү жагы каралган семинарда. Семинарга келген ата-энелердин көпчүлүгү карантин учурунда балдар көңүлү чөгүүгө дуушар болуп, үй бүлөдө түшүнбөстүктөр орун алган учурлар арбын катталгандыгын моюндашты. Жеке эле карантин учурунда эмес, мурда дагы балдары коомду ар кандай басмырлоолорго кабылып, бирок учурунда аны байкабай балдары эрезеге жеткенин көздөрүнө жаш алып айтып өтүштү айрымдары. Кээ бир жеринде бизден энатадан көбүрөөк нерсе кетет экен. Биз бир нерсени туура эмес кылса, эмоцияга алдырып ийеткенбиз. Баланы урушуп, түшүндүргөндүн ордуна урушуп коет экенбиз. Ошонун баары балага аябай таасири чоң экен да, психологиялык жактан дагы. Анан экономикалык жактан дагы аябай таасири энатадан аябай берилет экен. Укуктанбагандыктан мен зордук зомбулук экенин түшүнгөн эмесмин. Балдарымды кийинте албагандыктан азыр бул жерде ыйлагым келип отурат. Балдарымды кийинте албагандыктан балдардан жаман сөз угуп, анан эми мындан ары иш кылып 8 балам аман болсун, жашоолору улансын. Анан эмки балдар деле ушундай зордук зомбулукка эметпей моорекин түшүнгөнү жакшы болуптур. Маалыматтарга ылайык, карантин маалында Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде үй бүлөлүк чыр-чатактар, зордук зомбулуктар күч алган. Адистердин айтымында, карантинде адамдар үйдөн чыкпай олтурууга аргасыз болгон шартта буулугуп, жакын адамдарынан, башкача айтканда, үй бүлө мүчөлөрүнөн чыгара башташкан. Ал эми күч органдарынын айтымында ушул күнгө чейин жыл башынан бери Нарын району боюнча балдар арасында зордук зомбулукка кабылган 4 учур катталып, учурда аларга тергөө иштери жүрүүдө. Зордук зомбулукка кабылган балдар Нарын районунча 4 факт бар. 4 факт бар. Бул мыйзам тарабынан буларга чара көрүлүп атат. Тергөөгө өтөт, тергөө чечет. Азыр пандемия болгондо көбүнчө мектептер окубай, балдар өз менен жүрүп атышат да, азырчы. Үйүндө болот, кечкисин көчөгө чыгып калышат. Бирок ошого карабастан биз кечкисин рейдтер уюштурабыз. Каждый, мисалы, ай сайын 2-ден 3 жолу мондай жаш өсүмдөр тарабынан жаш өсүмдөргө карата ушундай семинарлар болот. Социальный блок деп коет, соцпедагогтор аркылуу ушундай семинарлар болуп турат. Тажы вирусуна байланыштуу балдар онлайн окутулуп, көпчүлүк убактысын үй шартында өткөрүп жаткандыктан аларга түшүнүү менен мамиле кылуу керектиги адистер тарабынан ата-энелерге эскертилди. Анткени өткөл курактагы балдарга аяр мамиле кылуу башкы талап болуп эсептелет. Азима Жекешова, Жеңиш Абдулдаев, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар.